Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, ардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр. Эфирде 24 апрелге алынган жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Кудайберди Дуйшоев тааныштырам. Ар бир чек арачыга бир китеп акциясы Баткенде. Бүгүн Баткен шаарында дүйнөлүк китеп күнүнө карата ар бир чек арачыга бир китеп деген аталыштагы акция өткөрүлүп жатат. Акциянын негизги максаты ар түрдүү жанрдагы китептерди чогултуп, Кыргызстандын мамлекеттик чек арасында алыскы жана тоолуу чек ара заставаларында кызмат өтөп жаткан аскер кызматчыларына өткөрүлүп берилет. Биз дайыма чек арачылар менен өткөрүп турганбыз. Эми былтыр өзүңөр билгендей 2 жыл мындай бизде чек ара тынч болбогондуктан кичине бизде үзүлүп калды. Бирок ошо үзүлүп калган мезгилде биз китеп алып барып турдук да. Анан азыр ага чейин биз ошо чек арачылар менен ушундай иш-чараларды өткөрүп турганбыз. Мындан ардан уланат. Акция 24-25 апрель күндөрү өлкө боюнча, анын ичинде Баткен облусунун Баткен, Разаков, Айдаркен шаарларында өтүүдө. Баткенде 83 миллион сомдон ашуун суммага мектептин курулушу башталды. Баткен районунун Төрткүл айыл аймагынын Чоңтала айылында 225 орундуу Чоңтала орто мектебинин курулушу башталды. Мектептин курулушуна капсула салуу аземине жергиликтүү жетекчилер, жогорку кеңештин депутаты жана Арис уюмунун өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар катышты. Жабыркаган социалдык объектилерди калыбына келтирүү жумуштарын алкагында болуп атат. Бул мектеп бул жерге жаңыдан түшүп атат. Эски мектеп өз ордунда калып атат. Ошол жакта бул когалаңдуу окуяда жабыркаган. Дагы бар жабыркагандар, алар капиталдык ремонт талап кылган социалдык объектилер бар. Аларда дагы калыбына келтирүү, капиталдык оңдоо түзөө жумуштары жүрүп атат бардык объектилерде. Баткен шаарында ден соолук тамактануудан башталат аттуу иш-чара өткөрүлөт. Ушул жылдын 1-май күнү USAID-тин мыкты азыктануу долбоорунун демилгеси менен Баткен шаарынын борборунда толук кандуу жана ар түрдүү тамактанууну жайылтууга арналган чуркоо өтөт. Бул тууралуу Салам медиага мыкты азыктануу долбоорунун мобилизатору Каныбек Камалов билдирди. Иш-чара шаардын бардык тургундары үчүн арналган. Анын негизги ураны ден соолук тамактануудан башталат. Жарыштын жеңүүчүлөрүн эсте каларлык белектер күтөт. Иш-чарада шаардын тургундарына туура тамактануу, эне сүтү менен багуу жана ас кандуулуктун алдын алуу боюнча маалымат берүү пландалууда. Шаардын бардык тургундарынын жана конокторунун катышуусун күтөбүз. Баткенде волейбол боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Кече 23 апрелде Баткен шаарынын жана Баткен районунун мектептеринде президенттин жарлыгына ылайык спорттук иш-чара өттү. Жыйынтыгында кубок ээлери болуп, 45 жашка чейинкилер арасында Баткен шаарынын командасы жеңип алды. 45 жаштан жогоркулар арасында Кадамжай районунун командасы жеңди. Кыз келиндер арасында Баткен районунун командасы жеңишке жетти. Жеңүүчүлөргө президенттин Баткен облусундагы өкүлү кубок, медаль, диплом жана акчалай сыйлыктарын тапшырды. Ал эми жеңүүчү болгон кыз келиндер командасына Ысык көлгө эс алууга жолдомо берилди. Эскерте кетсек, облустук мелдешке жалпы 25 команда катышты. Спорттук иш-чара өлкө башчынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында облус элинин ынтымагын, биримдигин чыңдоо, коомчулукту сергек жашоого үндөө максатында уюштурулду. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Салам радиосунда жаңылыктар.